Саламатсызбы Нургүл? Саламатсызбы. Жок, келишет да бүгүн команда дагы неме Турат Албаев келмей калышты. Турат жазган, бирок жооп берген жок. Жооп бере элек. Жок берген жок. Мен личкасына жаздым да, кире элек окшойт деп койдум. Бирок командадагылар киребиз деп баары эле знак беришти, жиберишти. 11 киши басыптыр. Смайликти. Анда 5 минуттан кирип баштайбыз. Күтүп турабыз. Хорошо, күтө туралы 5 минут. 5-10 минут. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Абдулжаппарды Нургүл айында деп коюм. Үч кабаттан болсун. Аты туура айтып атамбы? Жайсан Жайчиев, Жейсан Жайчиев. Жайсан Жайчиев агай. Жайсан Жайчиев. Кызыктуу ат экен, жакта алайын. Көп көрүп атам. Муну ойноп турбайсызбы? Жайсан, сен не иш кыласың по жизни? Мен быйыл эле эмени бүткөм, университетти бүткөм заочно. Кайсы университет? Кыргызстан. Кайсы? Кыргызстан. Уста. Сен Кыргызстан? Айтишник неме? Кыргызстан? Айтишникти бүткөм. Заочно бүттүм да бирок. Анда диплом болсо теория Германияга келсең болчу да экен да. Кааласаң билимге эме кылып атабыз, окуп, аракет кылып. Германский бүттүң бошондо Жайсан, сен кайсы жагын бүттүң? Жок, Кыргызстан өзүн Инайт бүткөн эмесмин. Кайсын бүттүң эле? Инит өзүнүн эмеси бар, СДО, Центр дистанционного образования. Мен ошол жакта иштейм да. Ошочо турат эми. Сиз кайсы жагында иштейсиз? Мен иностранный кафедрада иштейм. Мен тиги ЦДОну бүткөм, кафедраларын эле билбейм. Качан бүттүң эле? Быйыл бүткөм. Быйыл бүттүң эле. Дистанционный окуган турбайсыңбы? Теге Цвикауда шаарда Германияда ошол как раз Касси менен неме экен го? Соглашениеси бар. Ооба. Көп студенттер келет Кассиден. Жанакы эркебек ошо Кассиден бүткөн эле. Ким? Ал эме кыргызско-германский Инай да? Институт болуп калат. Ошо германский институт бар да, Германия менен контракт түзгөн мугалимдер дагы стажировкага барып турушат, студенттер дагы барат. Көчмөн кыргыз деген бир долбоор да жүрбөйбү биздин долбоорлордун арасындачы.
ошол долбоормен как раз отурасың. Ошол долбоормен как раз Чикагого барып студенттермен таанышып, видео тартып келсем деп аткам. Жете бүтүн ошо. Көп кыргыздар бар. Жана бизде жардам фонд KG азыр мет жардам болуп кетпеди. Ошо жакта дагы IT командасында дагы Чикагодон окуган балдар бар. Жардам берген. Өзүңүз кайсын бүттүңүз эле, Азамат агай? Мен Арабаеван бүткөм, тоже ИНИТ. Мугалим, учитель информатики деген диплом. Германияга кандай проект менен кеттиңиз беле ошондой? Проект эмес, жөн мен чакырышкан жумушка. Германияда клиенттер бар болчу, ошолор эле. Келесиң Германияда. Ошо толтура интервью жазгам, ошолорду жана бренд токтопонов деген проекттерди ошолор чогултса сайтка чыгат, ошо сайттан мен жөнүндө көп интервьюларды окусак. Буюрса. Geçsek. Кайсы жылдары бүттүсүз эле агай ИНИТте? 2009 баштагам, 2004 бүткөм да. Мен ошонун колледжин бүткөм да үстүндөгү. Колледждар болчу. Жаман неме Арабаеванын ушу ИНИТи дыра болчу да. Ошо университетте пайда кылбайсың, общежитие болчу. Общагада университет. Азыр эме главныйга көчкө чыккан ИНИТ. Главный жакта. Өнүккөн турбай. Мен да ошол жакты бүткөм, меники факультет лингвистиканын информационный технология болчу да. Pascal Visual Basic тилдерин окуганбыз бир азыр. Экинчи курсту бүткөндөн кийин биз английский жагын тандап кеткенбиз. Эркек балдар көбүнчө информатика жагын тандашкан да. Жакшы тим билдинг болуп атат, бири-бирибиз менен таанышып. Ошону билгенде мурун эле информатика жагын окумак экенмин деп атам азыр. Мен английский жагын ошо переводчик болом деген ниет менен тапшыргам да, анан мугалим болуп калдым. Ошо эмеге байланыштуу, үйрөк шартка байланыштуу. Анан өзүңүздөр билгендей мугалимдердин айлыгы өтө эле аз азыр. Анан балама кесип тандап атып, балам быйыл 11-класста окуйт, келечектин студенти да. Анан балама ошо кесип тандап атып, мен өзүм кошо айтиге кирип кеттим да. Сон болуп тур, раз жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Баарына көрсөтөбүз кандай иштейт экен. Сиз келгенден кийин мындай жаңы пландар, өзүнчө бир келечекке болгон бир башкача бир эмелер пайда болду да, мындай ишенимдер пайда болду десем болот сиздин проекттер менен. Буюрса. Өзүбүз оңолуп, анан бирөөлөрдү оңоюм деп атат эле, өзүң оңолуп кетесиң, ушунусы жакшы да. Мугалимдер да ушундай эмеспи, бирөө үйрөтөм деп өзүң үйрөнүп аласың да. Айтиштин жаңы технология үйрөнгөн оор, бирок ошол технологияны кичине үйрөнүп алып, башка бирөө үйрөтүп атса да, ошол материалдарды даярдап үйрөнүп аласың. Так, биздин темага кайрылып келели. Кайрылып. Эмне жөнүндө сөйлөшөбүз? Биздин менин сайттын негизги максатын дадырсыра жана 11 жарымда дагы айтып бербедиңиз, анан ал жерде бир-эки эле киши болуп калдык, анан көпчүлүгү түшүнбөй калды да, ошону дагы бир кайталап айтып өтсөңүз, анан суроолор болсо берели. Хорошо. Короче, не проблема. Немеде Германияда окугам, Америкада эмне үчүн IT индустрия өнүккөн? Анткени аларда мындай немелерди университеттерде достор бири менен чогулуп алып, анан ошол немелерди, темаларды чогуу башташат да. Анан жалгыз адам баштаса, мындай жакшы өзгөрүү болбойт, мындай чогуу ошол нерселерди кылсаң, пат-паттан кыласың, анан кызыгып каласың да. Анан ошол тренд азыр бизге келип атат. Азыр келечектин ичинде болуп аткан жылдыз академия черткен процесстер бул прям чоң атайын коюлган процесстер эмес, просто ошол момент келип калды, что баары бир жака чогулуп бир нерсе кылып атат. Вот, эми ошондой идеяны кыргыз тилин интернетте өнүгүүсү бир ушундай бир кипиш болуп аткан толпаны чогултуш керек да. Аларга ошол кипишти жылдырыш керек. Мындай кылабыз, дегендей кылабыз деп ошонун баарын
негизи управлять этип жасап койсоң болот да. Процесстерди жасап койсоң, адамдар өздөрү кирип эле өздөрү кирпиш боло баштайт. Анан аларды дегендей кыл, мындай кыл деп бөлүп, каналдарды ачып ушинтип койсоң, темаларды тандап, бир темаларды коюп ушинтип койсоң эле алар өздөрү жүрө берет да. Вот ошондой идеяны эми кыргыз тилин өнүктүрөм, кыргыз тилини сүйлөйм, кыргыз тилин сүйлөп, ошону өнүктүрөм деген адамдарды чогултуп туруп, бир жакка чогултуш керек. Анан аны кантип чогултабыз? Аны үчүн ошол кыргыз тилине күйгөн адамдарды табыш керек биринчичи. Кыргыз тилине күйгөн адамдар, скорее всего, кыргыз тилине уже бир нерселерди жасайт да, уже жазып атат да. Там бирөө китеп которот, бирөө болсо Instagram баракча жасайт, телепост, бирөө болсо сайт жасайт, дагы бирөө болсо дагы сервис жасайт, бирөө болсо словарь жасайт. Ошондой адамдар бар да. Вот. Бирок алар аз. Эми ошолорду чогултуп туруп, бири-бирибизге синергия болуп жарандашып башташыбыз керек да. Еще ошол кыргыз тилин өнүктүрөм, бир нерсе кылам, давайте кыргызча сүйлөйлү деген адамдар толтуруп, бирок алар эч нерсе кылбайт да. Жөн эле ошо сүйлөй беришет. Өнүктүрүш керек, бирдеке кылыш керек. Эмне үчүн сүйлөп атабыз? Биздин ата бабаларыбыздан калган тил, баарыбыз орусча сүйлөп кеттик деген деп сүйлөп дөгөн адамдар көп да. Анан ошолордун баарын эми жанагы жасап аткан адамдар менен аралаштырып туруп, анан ошо сүйлөгөндөргө мүмкүнчүлүк бериш керек да, жасагангачы. Айтабыз, мына ушундай долбоор бар, эми сен ошону жасасаң болот. Мына кирип алардан ушундай немелер жардамчы керек болот деп. Эгерде сен жөн эле күйсөң, өзүң жумушуң бар, үй-бүлөң бар, бирок жасаганга убактың жок да, бирок сенде акча бар. Анда сен ошол жасап аткандарга акча берсең болот да. Вот, мен сага акча берип коеюн, давай сен дальше жаса мен үчүн депчи. Анан бирок менин атымды жазып кой, ошол мен дагы ошол немеге немем бар депчи, типа спонсормун, инвестормун эле кандайдыр бир немем бар деп. Анан аларга плюшкаларды берсе болот да, типа ушул байкеге чоң ыраазычылык, ардак грамота, спонсор деп немелерин кылып коюп, өнүктүрдү деп. Вот, анан бир жерден уже дальше идеяларды кылса болот да. Типа мен кыргыз тил комиссиясынан бирөөнү тааныйм, давайте ошолор менен чогуу иштешебиз деп. Азыр жерине жазып атпайбы долбоорду, өзүлөрү мисалы экологический бирдеке жасап, анан көрүп атат, көрсө деген, ушул күнү полностью неме болот экен. Уборка субботник болот экен, бизде ошол жака чалып, субботник кылалы деп ушундай идеяларды алып келет. Анан биз дагы өзүбүз ушундай идея алып келсек болот. Мисалы кыргыз тили күнүндө там какой-то акция жасапчы, либо башка бирөөлөр бир какой-то акцияны жасап атса, ошолорго кошулуп неметкенгечи, типа, давайте бизлер кылабыз. Анан ошол проект болгондо, биз ошол проект аркылуу лидер мненияларга да чыгабыз да. Мисалы ошол проектти бүт полностью концепциясы расписать этип, эмне жөнүндө түшүндүрөт, эмне кылган табыз. Анан акция жасап атканда ошолорду мисалы немелерди отмечать этип, ошолор чакырып, инфлюенсерлерди мисалы ошол Айдан Өмүрбаеваны чакырып, Бакытты чакырып, Тимурду чакырып, давайте биз ушундай проект жасадык кыргыз тилине өнүктүрүш үчүн тиги бул чогуу кылалы деп, анан ошолордун аудиториясында колдонуп, анан кыргыз тилин үйрөнөм, кыргыз тилин өнүктүрөм деген адамдарды бир жерге чогултабыз да. Анан бирөө келет, мен кыргызча окугум келип атат, билбей атам кантип десе, уже методологиялар бар, ссылкалар бар, ошо мына бүт бар, бияктан окусаң болот, жактан окусаң болот, тигил жазайт, бул жазайт, ошентип, анан ошо ссылкалардын дагы сервиси болот да, то есть бүт Facebook'тан бирөө, допустим, өткөндө айтып кетпеңизби, билбордтордо ката жазылат депчи. Ошол билбордду катан оңдогон, рекламаны чыгарган Facebook'та группа бар, ошол Facebook'та группаны чыгарып, анан да башка бирөөлөр дагы идеялар чыгарып өткөндө, мисалы Twitter'да чыкканда бан деген, кыргызча келип заказ берсеңер скидка берем деп ушундай. Давайте сен идеяң болсо, анда бияка жазабыз, акциялар биякта болуп атат, ошо бүт кыргыз тилине связанный темалар бар. Анан Discord жазабызбы или чөйрөнүн ичинде канал болобу, ошентип аралашып, башка аралашып жүрө беребиз да. Вот тема ошондой. Суроолор. Бизде жакында Кыргызстанда 23 сентябрь кыргыз тили күнү болот да. Анан ошого жакын биз сайтыбызды мындай макетин хотя бы түзүп алып чыксак жакшы болмок да. Командадагылар эмне оюңар? Если жетишсек чыгарсак болот, бирок опять же силердин иштегениңизге жараша да.
Силер азыр структураны бат-баттан жазбай коюп, мына мону кылабыз, маяка могу текстер жасайбыз десеңер эле сайтты бат эле жаза коебуз да. Силер ошол экинчи спринтти канчалык бат бүтүрсөңөр, ошончолук бат сайттын үстүндө иштеп, сайтты чыгара баштайбыз да. Биз деген структурасын түзүп сизге көрсөтөлү, агай, анан сиз корректировка кылып, мындай карап берсеңиз, андан кийин макет жасаган коет эле анда. Жок, структурасы, анан немеси керек. Текстер керек да. Башкы беттин текстери, ичинде текстер, блоктордун текстери. Анан биз айтпадык, көбүшө ал жака жете элек. Биз даяр нерселер менен иштейбиз да. То есть макет тартып, аны жорстко кылып, ага бэкенд жасап, ал аябай узак убакытта кетет, аны баары жасаганчы. Аны деген башында айтканда 2 команда болот дедим бир. Аны экинчи команда жасайт. Башынан баштап кайрачы. Биз могу жазып аткан нерсенин баарын кайра жасап чыгышат да. Биз болсо структурасын жасап туруп, блоктор жасап туруп эле уже шаблонун сатып алып, ошону коюп эле сразу запуск кыла беребиз да. Контентти киргизип, анткени биз еще билбейбиз да, ошол иштейби, иштебей. Балким биз бирөөнү чакырсак айдат, ал мага кереги жок, силер мага акча төлөбөйсүңөр, зачем силерге барып депчи. Чтоб ошол гипотезаны текшериш үчүн биз жасап туруп чыгарып туруп, анан чакырып баштайбыз да, келеби, келбеби, ошол по ходу анан процесстерди түшүнүп баштайсың да. Адамдар кантип колдонот, аны онбординги кандай деп сүйлөшүп. Силер азыр жөн ошол теманы түшүнүшүңөр керек. Анан ресерч жасашыңар керек. Жасап атасыңар, уже көп ссылкаларды чогулттуңар. Эми болсо структура жасашыңар керек. Анан главный страницаны, блокторун жасашыңар керек. Эмне деген блоктор чыгат, ошол кайсыл жактан кандай нерсени көрдүңөр деп, ошонун эле текстовый версиясын жасап койсоңор эле, Notion'а бир барак элечи. Анан ошону көрсөтсөңөр эле, всё, ошо менен задачаңар бүтөт, и сайт жазып баштайсыз. Агай, тиги биз фронтендин жасайбыз да, бэкендин да өзүбүз жасайбызбы же ушу келечекте эле башка группа? Фронтендде жазабайбыз, бэкендде жазабайбыз. Биз даяр WordPress'ти коюп туруп, ошол WordPress'ке даяр шаблонду коюп илип туруп, анан ошону Notion өзгөрткөндөй контентин өзгөртүп, дизайн кишини оңдоп, анан чыгарып коебуз да. Всё. Биз контент издешибиз керек экен да, ошондой тексттерин, полный эмелерин даярдап, Проблема деген IT-деги азыр Кыргызстанда өлө көп неме организациялар бар да. Акча берген. UNICEF, ООН, ПРОН, GIZ толтура организациялар бар. Ошолор кыргыз тилин өнүгүш үчүн ар кандай иштерди жасашат да. Анан алар айтишниктерди алып келип толтура немелер жасашат. Высокотехнологический порталдардычы. А биздин проблема, аны эч ким колдонбойт. То есть алар пустой да, жөн эле пустой, сонун нерсе эч ким колдонбойт. Эми биз наоборотунан кетебиз да. Биз как бы анын технологический жагын карабай, биз именно контентке упор кылабыз, ошол кыргыз тилин өнүктүрүүчү адамдар деп кошулган жер депчи. Анан даяр нерсени колдонобуз, ошол эле Discord, Telegram, Instagram, ошол эле WordPress'ти. Анан если ошол выстрелит, если иштеп кетсе, анан кайра башынан нолдон баштап жасайбыз, уже кандай керек, мисалы ошол эле приложенияларды, бэкэндти, фронтендти, дизайнды. Бирок аны жасаш үчүн силер уже как бы жакшы билишиңер керек да. А биз болсо аны жакшы жаңы үйрөнүп атабыз да, жаңы үйрөнүп туруп жасасак, биздики жана күздемеге логотиптерди ыргытпайбыз, ошондой болуп калат да, типа. Чийки болуп калат, Чийки болуп калат. Ошон үчүн биз уже башка бирөөлөр жасаган нерсени алып туруп колдонуп туруп, контентти киргизип, процесстерди настройка кылып, адамдар кантип келет, кантип кирет, эмнени окуйт, кантип бири-бири менен байланышат, ошолор баарын жана азыр сайкала же анан ашар жазып атпайбы? Тияка киргиле, бияка киргиле, буну жасагыла, тигини баскыла депчи. Биз да ошентип турабыз да. Кыргызча сүйлөгөндөрдү силер кайсын жасайсыздар? Тияка баргыла, силер буну жасар, бияка баргыла, отчет кылгыла, волонтерлор керек, айтишниктер керек деп ушундай азыр изучууну создавать этишибиз керек. Анан элдер бизди көрүп, ошол жакта изучуу болуптур, кыргыз тилин жөнүндө барып келейинчи деп издеп келип башташат да. Баары эле түшүнүктүү болдубу? Суроолор болсо бергиле. Уже кандай экенин элестетип атасыңарбы уже? Кандай болот тургандыгын? Кандайсыздар? Биякта команда бүгүн жакшы болуптур.
Ondan da ушул активди дайыма кирип берсеңиздер да жакшы болот да. Notion'da жанагы ошол баары киргендер толтура электер, өзүңүздөр жөнүндө маалыматтарды киргизсеңиздер да жакшы болот. Ссылканы биз жиберип койсобуз, сизден сурасаңыздар. Анан сөздөн уже ишке өтөлү, уже жакшы эле буга чейин сүйлөштүк окшойт, талкууладык. Түшүнбөгөндөр уже түшүндү окшойт бүгүн калган. Мен дагы түшүнбөй аткан суроолорума жооп алдым. Эми сөздөн ишке өтөлү. Азамат агай болсо дайыма эле биз менен керектүү суроолор болсо жазып турабыз агайга. Баары түшүнүктүү эле болду. Ошо контент немелерин даярдаш керекинде ушунда кыргызча сөздөр, макалалар менен. Расписание түзүп алалы өзүбүзгө. Күнүгө бир маалда жолуга тургандай болупчу. Дайыма ушундай болуп толук катышып берсеңер жолугушууга. Толук катышып анан толук берилген тапшырмаларды убак менен аткарып. Notion до сих пор эметилип. Trello баарын кошуп эме кылыш керек да, Trello'дон тапшырмалар берилет да. Кимдер жок болсо ошолорду кошуп баарын. Trello'ну ачып карап турабыз. Каждый спринтте эмне тапшырмалар берилди, кайсылар ишке ашып атат, кайсылар ишке ашты, ошолорду карап турасыңар. Андан тышкары ар бир встречанын протоколдорун зайладин жазып турат. Notion'га кирип өзүңөрдүн жөнүндө маалыматтар менен толтурасыңар. Ал жерде болсо команданын максаттары жана девиздери деген жер бөлүндү. Өзүңөр издеп тапкан маалыматтар менен толуктайсыңар. Дагы эмне бар эле? Азамат агай берип турабы бизге? Жок, мына неметип эле азыр элестетсиңер, силер келечекке жаңы келип атканда, Мага эле элестетүү кыйын болот да агай. Жок, келечекке жаңы келип атканда силер какой-то бир немелерди көргөнсүңөр да. Мисалы, Айдананыкын рекламасы или меникин или башка немелер десеңчи. Бизде ошондой реклама жасайбыз кыргыз тили жөнүндө, анан ошо адамдар көрөт, ошол жакта кыргыз тили жөнүндө турбай мен да барып кеш керек экен депчи. Ошондой нерсе жаратылыш керек, во-первых. Во-вторых, жана тапшырма бөлүшүү жөнүндө дагы силер еще жакшы түшүнө албай атасыздар. Биз айтиштикпиз, agile процесс менен иштейбиз. Agile процесс деген биз жөн эле спринтти айтабыз. Спринтте ушундай задачалар, цель бар. Биздин спринтте структура болуш керек, башкы бет болуш керек. Анан ошол башкы бетте жазылыш керек деп, все ошол цель биздин спринттичи. Задачаларды силер өзүңөр коесуңар. Силер ар бирөөңөр проактивный болуп, ошол жолугушууларда брейншторм кылып, мисалы, дейлини ошону айтат да, баарыңар бири-бирден сүйлөп чыгасыздар да, типа мен кече эмне кылдым, бүгүн эмне кылам, эртең эмне кылам, кандай проблемалар бар. Мен мисалы эртең эмне кыларын билбесем, значит бул проблема. Айтасыздар, мен деп ар бир айтыш керек да, мен ушу билбейм эмне кылышты. Менде бирок ойлор бар. Допустим, мен башка сайттарды карап көрөйүн, анан идеяларды айтам деп, ошентип ар бирөөңөр проактивный болуп, ошол цель аткарылышы үчүн задачаларды өзүңөр жазып, өзүңөр аткарып, өзүңөр текшерип, бири-бириңерге ушинтип жардам бересиздер, как команда катарычы. Просто биздин как бы немебиз көнүп калган, культурабыз ушундай бир жетекчи бар, ал жетекчи баарына тапшырма берет, анан ошол жетекчиге айтып, жок, айтиде андай жок. айтиде эч ким жетекчи деген жөн эле менеджер силерге доступтар берип коет. Силерге били менеджер айтып турат, там давай бүгүн дейли коебуз, или скрам мастер, скрам мастер айтат, бүгүн дейли болот, ким эмне кылды, давайте бири-бирибизге айтып берели депчи. Ошентип бири-бириңерге жардам берип жасайсыңар да. Аны да мен ошол воскресенье Trello түшүндүрүп көрсөтүп дагы бир жолу айтып берем башка команданын баарына дагы. Ошон үчүн ар бирөөңөр неме өзүңөр активдүү болушуңар керек, өзүңөр жазышыңар керек, өзүңөр штармить этишиңер керек, идеяларды алып келишиңер керек, кандай жакшы, кандай жаман, бири-бириңерден фидбек алып, ошондо анан бат-баттан жүрөт да. Если ар бирөөнүн артынан жүгүрүп жүрө берсе, анда иш бүтпөйт, анда кызыкчылык жок. Ошон үчүн силер өзүңөр кызыккан нерсеңерди жасаңарга аракет кылышыңар керек. Туура агай, ар биринин артынан кубалаганда эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек да. Өзү кызыкканда, адам өзүнүн бир максаты болгондо анан кандайдыр бир ишке ашат да. Ошо достор, анда мен чыга берейин. Силер болсо как раз өзүңөр улантып, Notion'дар толуп жатса, Notion жасап, Trello'ну жасап иштей бергиле. Рахмат. Суроолорубуз болсо кайрыла беребиз агай сизге. Жаза бергиле, мен чаттан эле деме отметка кылып туруп эле.
Чоң рахмат. Окуяга рахмат, жакшыңыз. Жакшы турабыз. Жайсан байке, муяктан Трелланы азыр ачып көрүп эмне болуп турбайсызбы? Бул жакта адамдарды кимдер жок болсо кошуп анан тапшырмалар. Организатор ким? Нурлы жасызбы? Командабыздын менеджерин ким кыла алалы я? Шуну азыр чечип алалы. Менеджерибиз барбы бизде? Вообще мен что-то билбейт экенмин. Билбейм, мен дагы менеджер ким бизде? Ошо. Сиз эле болбойсузбу Нургүл эже? Ошо, Нургүл эже, потому что эмеде Эртең менен 11:30 кирип атат, бүт баары кабардар болуп турат. Нурлы эжени шайласак деле болмок. 11:30 дайыма кире албай калышы мүмкүн. Азыр менде сааттар башталды да. Анан ошол үчүн башка каалоочулар болсо болгула. Жок, эч ким жок болсо анда боло берейин да. Мен болом деп инициатива кылсаңар болгула. Баарыбыз негизи баары бирдей иштейбиз. Баарыбыз деле жумушкарда. Ооба, сиз неме болуп башыңызды бириктирип турсаңыз эле. Спикер команда деп жүрдү эле, калп айтпасам, ошо менеджери да. Кандай дейсиз? Спикер команды деп жүрбөдү эле. Дискордто. Хорошо, анда эмне кылдык? План түзөлү, анда азыр расписаниени түзүп алалы, ишке киришели. Анекдоттогу да движение кылыш керек деп отура бербей, уже ишке өтөлү анда. Ооба, движение башташ керек, жүрө бербей. Анан могу Россиянын күндө ушундай Мирлан агайдын сабактын баягы черезден болуп атат го. Ооба. Мирлан агайдын 9-да болсо, биз күндө ошо 8-де жолуксак кандай болот Мирлан агайдын сабагына? Ушул убак аябай ыңгайлуу экен, ушундай кылалы, Дайыма сабактын астында 8-де жолугуп туралы. Ошол по-любому Мирлан айдын сабагына киребиз да, ошондо чогулуп 1 саат мурун. Ошондо биз Черезден жолуга турган болдук го, Черезденден да жолугуп турсак, анан жакшы да, ошол Черезденден да кирип. Стабильно жолугалы, ошондо понедельник, среда, пятница саат 8:00 деп жазып өзүңөр. Суббота, воскресеньеда мындай уюштуруп жолуксак болот. Ооба, суббота, воскресенье күнү болсо, өзүбүзгө ыңгайлуу убакытты коюп туруп, ошол жака жолугалы. Азыр тапшырмаларга өтүш керек болсо. Суббота күнү дагы коюш коелу анда. Понедельник, среда, пятница, суббота жолугалы анда 4 күн, А выходные по возможности кылбайлыбы я? Ошондой бош убакыт. Хорошо, анда сүйлөшүп голосование боюнча времяны определять эте аласың да? Кылыш керек болуп калган болсо жолуга беребиз да. Ооба, керек болсо жолугабыз анда. Так, азыр анда эме кыл. Треллага мен жазып койгом, команданын эмне деп жаздым эле азыр. Бул жакта ким Треллада жок, ошол жактан айтып койсоңуз. Айсаң, сен ачсаң Трелланы. Микрофон. Организация берип коесуз Нургүл эже. Организатор бул жер ким? Организатор Сиз Нургүл эже. Жок, сизге бериптир. Берип тур азыр. Азыр. Экран шерт эткенди уруксат берип койсоңуз. Жиберип койдум. Бул жакта баягы жаңы киргендер да бар окшойт. Ошолор Өздөрүн тааныштырып кетсе жакшы болмок. Давайте кыска давайте өз жөнүндө бир аз маалымат берип кетпейлиби? Бири-бирибизди жакшы тааныбайт. Жазгүл да кошулат да скоро. Нургүл эже. Ооба, Жазгүл дагы бар. Мне кажется, ал келсе кичине движение. Ооба. Так, давайте азыр ушул жерден бат-баттан эле өз жөнүндө кыскача айтып кетели. Барыбыз бир 2 мүнөттөн өзү жөнүндө. Жайсаң баштайын. Баштайын да. Мен атым жазылып тургандай эле Жайсан атым. Кайсыны ошо заочно быйыл бүттүм. Мурда эле ошо курстарга жазылайын, эме кылып окуйм деп жүргөм. Кол тийбей, Москвада жүрүп, агайс жакта жүрүп. Буга чейин бэкэндти окугам, Python'ду. Анда проект
проектке келип токтогомда Jules Академия фронтендин окутам. Ошол мен жөнүндө кыскача маалымат ошол 22 жаштамын. Жакшы. Анда кийинкисине өтө берели. Сурооңор барбы Жайсанга? Жок болсо Зайладин сен айтып бер өзүң жөнүндө. Жайсан, мен бир суроо бере алайынчы. Айтыңыз. Бекент эме боюнча түшүнбөгөн суроолор болсо эме турасың да, айтып берип турасың. Бекенд проект өзүм жасай элекмин, ошо проект жасайын деп эми келатканда. Жок, бекент эмес, фронтенд азыр биздики боюнча. Фронтенд мен деле сержей элем. Эми эле баштадык кочок эле. Бекент менен фронтенд эки башкабы вообще? Проект башка. Ладно. Хорошо, анда Зайладин өзүң жөнүндө айтып кет. Анда мен айта берейинби? Айтып. Мен аты-жөнүм Зайнулдин Төлөбалдиев. Азыркы учурда 20 жаштамын. Кыргыз-Түрк Манас университетинде быйыл 2-курс. Андан сырткары ошол азыр ушу Жылдыз Академиясынын мүчөсү болгом. Өзүм азыр Кара Алтайда жашайм. Качыдасың? Нурулезис айтасыз же? 20 жаштамын. Так, кийинкиси чолпон дейт, чолпон. Бияктан эме по порядку эле айтылдымы? Чолпон айтып. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен 33 жаштамын. Семейная, 3 баланын энеси. Юрфакты бүткөм. Азыр болсо Жылдыз Академияда окуп жатам. Сиздер менен иштеп жатам деп койбойм. Мен степ by степ командасынан келгем. Ошондой кыскача. Жакшы. Суроолорго барбы чолпонго? Суроо деле жок. Анда кийинкиси Эмечи, Summer Challenge-ге катышкандар барбы? Ошону кошо айтса кетет. Summer Challenge-ге катышып келе жатабыз буюрса. Жакшы. Да, кийинкисибизде ошондо Исламбек. Ассаламу алейкум, жалпыңыздар амансыздарбы? Аты жөнүм Эрмаматулы Исламбек, 25-ке толдум буюрса. Оштон болом. Сиздер менен ошол келечек, Жылдыз Академиянын келечек долбоорунда чогуу окуп келе жатабыз. IT Stars командасынан болобуз биз дагы. Болду кыскача ушул. Эгер суроо берсеңиздер жооп берейин. Суроолор барбы Исламбекке? Жок го суроо. Так, анда кийинкисине өтө берели. Мерим Жумаева. Мерим, сизди угуп атабыз. Сизге окшойт, дальше кете бербейли. Назира Бешеналиева. Чаттан жазып койсоңуз болот Меримже. Саламатсыздарбы? Менин атым Назира. Мага жакшы угуп айтат. Жакшы угуп айтат, по-русски эле Назираныкы интернет слабый болот окшойт. Чатка жазып койбойсузбу Назира? Назира, менден чогуш керексиз. Назира, сен менен тең го дейм. Сезим айта беренде өзүң жөнүндө. Назира чатка жазып койсун, жакшы болбой калды. Мен очередим келип калды. Мен эме? Сезим Артелова. 31 жаштамын. 2 баланын энесимин. Азыр келечекте окуп атам, по профессии таможенный специалистмин. Бирок иштеген эмесмин. Ошо кыска. Планов на будущее очень большие деп коем. Болду? Аябай аракетчил мамочкалардын бири Сезим. Аябай ответственный, кошумчалай кетейин. Мурун Эверест командасында башында ошол команда менен баштаганбыз, анан кийин
IT Stars командасындабыз. Сиз аябай жоопкерчиликтүү кыздарыбыздын бири. Summer Challenge'ga katışmayım istedim. Öyle maqtasanız qo'y, men жылдырып нечеде болуп кеттим. Keyingi Surowlaryňar barby? Суроо барбы? Сезимге? Кайсыл жактан чыгып жатасыз? Бишкекте турам. Өзüm Narınbırg болом. Жакшы. Андан кийин ким бар? Жидегүл Нурбаева деген кошуп тура бизге бүгүн жаңы. Жидегүл отас. Жидегүл саламатсыздарбы? Mikrofon açıldı bırak. Soğuk gelip atат. İşte doktor değil mi? 39 жаштамын, Ош шаарынан чыгып жатам, Депсмат командасынан. Келечекте. Yoksa uzakta Webboard'a Webboard'a koşuldunuz da şunda Jidegül. Угулдумбу же угулбайттам дагы эле? Угулатасыз, айтыңыз. Ошол мен Websmart командасынан азыр этот Zoom'га ссылка келгенден эле кошулгам. Негизи бул күздө эми долбоорунун кайсы эмеси болосуңар силер? Webboard'da кыргызча сайттар жана сервистер. Мен негизи жаңы кошулганым үчүн бир эле эмеге кошулуп турайын деп кодко жазылган элем да. Баарына кошулуп албайын депчи. Азыр капысынан эле кирип калдым эле. Анда это судьба. Жидегүлөжө бизге кошулуңуз деп койбойм да. Сизде кало жокпу ошо кыргызча сайттар долбооруна иштейт турганга? Мейли мен аракет жасап көрөйүн, бирок өзүмдө азыр түшүнүк жок да, силерге капысынан эле кошулуп калган үчүн. Жаңылыштык болду да. Если калыңыз болсо анда кетпей ушул жерде болуп турсаңыз, дагы талкуулар болот, ушунда түшүнүп каласыз. Макул. Ошо бир нерсе түшүнөмбү деп айтам берип атам. Аты жөнүңүздү айттыңыз, жашыңызды айтып кетиңиз, үй бүлөлүүсү. 39 жаштамын. 4 баланын энеси, Ош шаарынан Websmart командадамын Summer Challenge'де. Анда экөөбүз тең эле экенбиз. Жидегүлгө суроолор барбы? Жок, Анда кийинкисине өтөрөлү. Баястан дегенде жаңы кошулуптур бизге бүгүн. Баястан сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Баястан 19 жаштамын, Ош шаарынан чыгып жатам. Step by Step командасынамын, жаңы эле кошулгам. Ал жерде азыр 16 сабакта болгон үчүн Zoom встреча менен Манас байке менен сүйлөшүп, сен кайталап тур деп ойгон болчун. Ошондой сабактарды кайталап атам азыр. Баястан ошондо максатыңар Webboard'го мүчө болуп кирип бизге жардам берүүбү ошондо? Ооба. Анда сизге командага кошулду деп жазып койгон да? Макул. Эмеңерде ошону таппай аткам да. Спортто аталган сөз болгон да. Жайсан байке көрөбүз койбуйсузбу? Несин? Webboard'о Discord'тон. Наки. Сизден иште Webboard'да деп жазылды. Перед последний. Болду. Баястанга суроо жок болсо да кийинкисине өтөрөлү, убакытты кетирбей. Келсин ай, кийинкиси. Салам барыңыздарга. Мен атым Келсинай, 18 жаштамын, Оштон болом. Summer Challenge'ге катышкан эмесмин. Ошого бир аз команда менен иштеш кыйын болду. Webboard'о менен кетесиз, мындан ары? Ооба, Webboard'о менен. Жакшы. Суроо барбы Келсинайга? Жок. Кундуз Исакова. Кундуз жабырак экен. Кундуз угатабыз сизди.
Kunduzjada. Kunduzчуda эмеси иштебейт абыл же. Негизи Кunduzjada ошо башынан бери неме болуп аткан. Башында биринчи Kunduzjada. Мен Кундуздагы степ бай степ командасына бул дагы 33 жашта, ошо мен билишимче да, ошо бошоп айтканышпайт. Кunduzjada негизи ошо жоопкерчилик болуп, Kunduzjada башында жоопкерчилик. Ооба. Кандай меники интернетим жакшы болбой туруп кетет да. Мына интернет. Угуп атабы меники? Угуп атат. Жок, бошодум азыр. Эме атканым жакшы болбойт. Кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз жөнүндө айтып берсең. Мен да 33 жаштамын. Мамочка үйдө отурам. Национальный ИСПАК бүткөм, историк. Өзгө исим менен иштеген жокмун үйдө. Балдар менен 3 бала менен. Күздө эми проект башталганда бери веб-бордо бөлүнүп атканда кыргыз тили сайттар боюнча. Анан эч ким унчукпагандан мен жазып коңуз деп жагайга жазып койгон. Ошо эстеп атпайм, ким жазылды эле депчи ошо Кундуз эле. Мен жаздырып коюп анан ошо команда достор коңузчу депчи. Ошо анан азыр бир жумадан бери кичине жумуштарым болуп жакшы кире албай аттым, активный болбой. Буюрса эми баштайм. Буюрса мындан ары. Суроолоруңар болсо. Буюрса чогуу иштешип кетем деп ойлонуп атам. Баарыбыз тең эле активдүүбүз, буюрса. Буюрса эми башталат. Анда ишке өтөлү буюрса. Так, баары эле айтып берди. Суроо барбы Кундузга дагы? Жок. Ошо бизге бүгүн жаңы кошулгандар ноушунга ссылка жайлоочун берет. Анан турбете кошсоңор менен бияк толтуруп коесуңар да команданын мүчөлөрү деген жакта. Мен өзүм жөнүндө бир аз айтып кетейин, анда тап берсеңер. Менде тааны электе да бар болчу, бул жакта ошон үчүн. Мен аты жөнүмдү билесиңер, 39 жаштамын. Англис тилинен сабак берем. Облустада 4 балам бар. Улуу балам да келечектин студенти. Биз менен веб-бордонун мүчөсү ал дагы. Аты Жылдызбек. Кыскача ушул. Мага менеджерликке ишеним көрсөткөнгөргө рахмат. Анан жардам берет десеңер, Зайладин, сен жардам бересиң анда мага, Ооба, колдон келишинче буюрса. Жайсаң менен Зайладин мага жардам бергиле, анан үчөөбүз дальше улантып кетели. Бул жактан Жидегүл эже. Жидегүл да 39 жашта беле, Жидегүл эже. Ооба. Ооба, Жидегүл. Сизге жооп коебуз, могул аккаунтту тартып алайын. Жайсам эке азыр кошуп коесузбу Треллого? Сразу эле ошол жерден ссылкалар жиберип сал азыр эле. Кошула электер кошулуп берсин. Чолпон эже. Аккаунтуңар эме жазып койсоңор, чатка жазып койсоңор бул жерден приглашение жазылды. Эмеде жоктор, Trello'до, Notion'да жоктор, эмесине жазып койсоңор, чатка ошол жактан эле алып алайлы. Мен бар ошойм. Мына чатка жазды Жидегүл Нурбаева деген.
Так, да, убакыт кетип атат пока жибергиче сүйлөшө бербейли анда убакыт. Сүйлөшө берели, жайсам меге кошо берет. Кандай түшүндүңөр биздин эменин тапшырманы, кандай түшүндүңөр, максатты кандай түшүндүңөр? Долбоордун максатын. Мен кече кыргызча сайттардын каталогун бар экен да, топтолгон бир сайт бар экен. Ошонун ссылкасын жөнөткөм, ким карап көрдү ошону? Дискордко жөнөткөм, карап көрдүңөрбү? Мен карап көрдүм бир сыра. Карагам. Биз ошондой элестетип атпадык белек. Анан ошондой каталог бар экен да, анан ушул боюнча суроо бергенде ошол азыркы жоопту берди да Азамат агай. Биздики алар андай болбойт, биздики айырмаланат деди. Мен дагы бир сыра кайталап өтөйүн. Биздики именно ошол кыргыз тилин өнүктүрө турган адамдарды чогултуп, ошол жерде коммуникациялык платформа өткөнбүз, ошол жерден байланышып, бири-биринин кемчиликтери болобу, ошол жерден чогуу иштей турган сайт болот экен да биздики. Биз азыр бөлүштүрбү? Мисалы, ссылканы жиберип атпайсызбы? Сайттын ссылкалары бир жерде болот, ошол жерде ссылкаларда ар бир ссылкага карточка түзүш керек деди да. Рейтинг болуш керек деди ал жерде. Эртең ресерч кылалы, анда баарыбыз тең ушинтип сүйлөшкөн сөзү ушул жерде эле калып калып атат да, көпчүлүгүбүз иштебей атабыз. Девиз боюнча деле аз эле киши жиберди. Сайттын девизи дегенде. Команданын максаттары боюнча эч ким жибере элек. Максаттарын эми түшүндүк да, эми жазып баштайбыз. Мен ойлоп аткам, ошо прям Кыргызстандын историясын, там эме жанагы документтер бар го, которулбаган, ошолорду которуп может киргизебиз депчи, мындай всё на кыргызском у нас дегенсипчи. Жок, алар которулгандар бар да, ошолорду эле биз чогултабыз да. Анан көбүнчө биз ушул тилди өнүктүрө турган адамдарды башын бириктиришибиз керек экен да бул жерден. Ошо максаттары жана принциптери деген иштетишибиз керекпиз кайра. Ошол мисалы кыргыз тилиндеги сайттар болсун, ошолордун баарын жиберсеңиздер болот да, ссылкасын, аты менен ссылкасын, анан ким жиберди деп. Notion'дан. Биз Азамат агай айткандай эме кылбайлыбы? Болот амбы? Ооба. Ошо кыргызча сайттардын контенттерин алып, чогултупчу. Примерно жолугуш дегенде примерно эме кылып, мындай контенттеринде өзүбүз жазып, ар ким ошо өзүнүн эмесин, идеясын ушинтип создавать этип коюп чыгып, ошону эме кылбайлы, чогултпайлы. Мен ошондой түшүндүм да, Азамат агай айтканын. Контент толтурушубуз керек экен да. Сайт болсом тиги WordPress-тен даяр эле коюп коебуз деп айтты го. Ошо даяр эле шаблондорго коюп коет экенбиз. Мен да ошондой түшүндүм. Бизге главный контент толтуруш керек болсо, тексттер табыш керекпиз. Максаттары, принциптерин табыш керекпиз. Анан ошо Турат агайга окшогон ошол кыргыз тили деп чуркап жүргөн адамдар бар го бизде. Ошолорго менен байланышка чыгып, ошолорду кошуш керекпиз да. Мен Турат агайга бүгүн чакырып жибердим. Ким эме кылып атат, демонстрация экрана? Мен жайсам. Эмнелер жайсаң, сен жазадыңбы эмелерин? Жок, бул психологиядан да эмемин да, эки жактан да. Азыр психологиядан да издаткан болчумун. Анан азыр ошо Азамат агай айтканын эме кылып болдум да. Ушундай эле макет жасап туруп, прототиптей эле, бирок эмесине мани деле бербей эле, дизайн эмелерине сразу эле контентин толтуруп керек экенбиз да, кайсы сайттардан алып, кыргызча эмелерин коюп. Менде бир сунуш бар да, 23-сентябрь кыргыз тили күнү болуп атпайбы? Ошого чейин биз
балам дагы ушундай да эме кылат да, психолог бар. Ошо 23 сентябрга карата эме кылсак кандай болот? Биздин команданын атынан да презентация даярдасак кандай болот кыргыз тили жөнүндө? Жакшы болот. Мен макул элем. Жетишеби? Баарлап иштесек жетишебиз анан. Бүгүн мисалы 15 сентябрда, ушунда 23-на чейин дагы бир жума убакыт бар. Жетишебиз? Презентация кыла алам да. Жөн эле презентация дейсизби же прям сайт макетибизди бүт даярдаппы? Жок, сайтко пока эртерээк, анан сайттын текстин таба бериш керек, контентчи. Мне кажется, сайт жазып жетишпейбиз окшойт эле. Ооба, Же жетишебиз дейсиңерби? кыргыз тили боюнча презентация алсак болот. Сайтты биз жазып айтып турбайсызбы? Бизге деген бизге контенттерин таап элебиз, структурасы менен айга беребиз, анан аны башка команда жазат экен сайтты. Азыр биздики ошо контент табышыбыз керек экен да. Сайтка ошо тексттерин, там тематикасын кызыктырып, эл кызыккандай кылып. Башка биз жөнүндө ушундай кылып. Ошону бөлүштүрөлүк андачы. Ооба, бөлүштүрүп баштайлы, анда ким кайсылар Башташ керек экен. дедлайн коюп. Биз ошондо эме жазбай калдык да, код-мод жазбай эле турган болуп калдыкпы? Кодко биз азыр ошо эме кыла элекпиз го дейм, даяр боло элекпиз да. Эми үйрөнөбүз. Ошо азыр контенттерди контент нормальный бир тема, кыргыз тил жөнүндө. Тиги экинчи этапта уже JavaScript бүткөндө код болуш керек, ушул экинчи этап. Ошондон өзүнө кайра берет болуш керек, мындай полный бэкэнд эмеси менен, структурасы менен фронтто өзүңүз жасагыла депчи. Азыр биздики контент издемей экен да, ошондо. Эмеге жазып коюңузбу, Треллого жазып коюңузбу, кем жайсаң. Треллого жаз, 23 сентябрь кыргыз тилин күнүнө карата презентация даярдоо деп жазып кой. Мисалы, видеодо тартсак болот да, кыргыз тили жөнүндө. Ошол видео тартсак жакшы болот да, жанагы башка командалар кылып атат го, ошондой кылып тартсак жакшы болмок. Ким көркөм жакшы окуйт, ошолорду бир 2 адам, 3 адам бөлүштүрөлү. Тил боюнча бир ыр же бир куплеттен ыр болсо болот, бир куплеттен. Ошол боюнча идеяларды ойлонгула, эртең жолукпайлы ошо презентация боюнча анда. Эртең Турат агайдын сабагынан кийин жолуксак кандай болот? 20:00. Ошого чейин жолугалы, Турат агайдыкы деле 9-да башталат да, 8-де башталат, Жок, анык 8-де башталат, бирок бат эле бүтүп калды го кече күнү. Кечен эч ким кошулган жок да. 8-де башталса 10-да жолуксак деле 2 саатта жөнүнө өтөт да, Турат агай. 1 саатта эле бүтөт агай. 9 же 10-го жолуксак эртең, анан Турат агайдыкына силер киресиңерби? Мисалы, мен Мирлан агайдын эле сабагына көрөм да, көбүнчө Турат агайдыкына деле кирбейм. Мен деле ушундай эле ойлойм, бир жагын көрүп койсо, түшүнүктүү болсо бир жагынан эле көрсө болот. Анан неме жагын, презентация жагын мен неме кылып PowerPoint ошол жактан жасап неме кылганга даярмын да өзүмчү. Мисалы тексттерин таап не кылсакчы. Жасап алам. Чогуу жазайлы. Ошол ким азыр бир видео боюнча бөлүшүп алсак жакшы болот, ошол пока таап бир 2-3 мүнөттүк видео тартып койсок жакшы болот да. Ооба, презентация кылып туруп анан видеодо тартып койсок жакшы болот. Не видео? Кыргыз тили боюнча ырлар бир куплеттен. Ким көркөм окуй алат ошолор. Мен окуй аласың, Заводин? Не болсо даярдайм. Окуп коюп. Всё тогда, задачаң ошол. Бизде эме жок, кыргыз тилчилер жок, бизде.
Жок го бизде. Барбы эми арабызда. Азыр 1 мүнөт мен балам ыйлап атабыз 1 мүнөт азыр. Эме кылсакчы. Эме келбеди. Идея келбеди. Тематикасы кандай болот ошондо? Кыргыз тили жөнүндө не слайд? Кандай? Нези баягы школ мектептерде баягы презентация кылчу эле го баягы тилгинге карата ырдап макал айтып да кандай. Школдон башкараак болчу, бийлеп даже ырдап неме кылчу эле го. Ошол эме презентация боюнча идеяларды ойлонуп, даярдап жазып койгон, эртең Турат агайдын сабагын 9да жолуга алганда. Так, мен кагазга жазып коеюнчу, эмне болду, задание бар. Барыңар эле жасалгыла. Бакта идея болсо башка бирөөлөр болду да. Презентация боюнча идеяларыңарды жазасыңар эртеңке чейин. Жанагы презентация боюнча идея. Ошону жанагы оюн кылып атпадык беле, Кахуттан дагы башка жактарданчы ошондой оюн сыяктуу да кылып койгойлу. Мисалы үчүн Ырлардын автору ким, макалды булагыла деген маанидечи. Давайте кылабыз. Как раз кийинки күздөн спринте ошондо кийинки ушу келаткан воскресенье болот, Воскресенье же суббота болсо керек. Суббота. Ошого даярдайлыбы анда? Кийин андан кийинкисине даярдайлыбы? Карап келчи. Азамат айынан сурап көрүшүк да кайсы күндө. Азамат айдан сурайланды. Кандай идеялар бар? Команда айтсаңыздар болот. Анан эме кылыш керек, кыргыз тилине салым кошкон, кыргыз тилин өнүктүрөм деген адамдарды издейбиз, Ошолордун аккаунттарын табасызбы, эмне иш кылган, ошолордун сайттарын карап, ошондо жазып коелу кийинки эмеге заданияга. Мисалы жанагындай кыргызча сөздөр барбы, кээ колдонбой калган, ошол сөздөрдүн маанисин чечмеген оюнда уюштурбаса болот да, ошол боюнча да. Кыргызча сөздөрдү кайра эскерүү максатында. Эски сөздөр деппи? Баягы Тилимпоздо барбы кээ бир сөздөр Инстаграмда. Баягы суроо жетип калса. Интересно окубайбы анда? Сыяктуу идеяларыңарды жазгыла эртең жолуга алганда. Прям баракка жазгылачы, эме контентти жазгыла, эмне идеялар бар, кандай кылсак болот. Бар жазып, эртең баарын чогултуп туруп талкуулап туруп анан ишке ашыралы. Эртең саат канчада жолугуп алдык? Ошону деген мындай да биздики ушинтип сүйлөшөбүз, анан кийин жазгыла дегенде баягы эле ноушунга баягы эле адамдар жазат да, ошон үчүн келгиле баарыңар тең жазганга аракет кылгыла, издегиле силер дагы. Нургүлэжен жини жаман деп кой. Нургүлэжен жини жаман деп. Материал издөө. Контентке материал издөө. Трелланын ссылкасы бизде эмеден ошондо бар беле, Сайлат? Трелланыкы? Трелла өзү бар, Трелла. Шо, билем. Мен ошондо дагы деле оңдой албайт атам. Кече сайкалды же жазгам. Колду бошойт. Не деп? Протокол ошо жазып койгула деген мен жазсам эме, кээ бир эмелерин пропуска этип коюп турмун, бүгүн оңдоп койм кайра. Бүгүнкү жолугушууну дагы. Бүгүн канча киши отурабыз мынакта? Бүгүн 14 киши жана мен скриншот кылып алгам. Запись болот, записти токтотуп берейинби же кете берсинби? Токтотсаңыз? Веб-пордон немесин ютубунда ачып койгойлу, запистерди киргизип ким көрбөй алса. Записти токтотуп берейин анда.